Bismillahi, alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, араб тили сабактарын улантабыз. Китебибиздин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайрин натикина биха деген китеп. Китептин жазуучусу десек, Шейх Фа Абдурахим. Фа Абдурахим деген шейх жазган. Биз китебибиздин 8 сабагына келип жеткенбиз. 8 сабагынын көнүгүүлөрүн иштейбиз дегенбиз. Азыр болсо көнүгүүлөрүн иштейбиз. Бисмилlah. Көнүгүүлөрдү иштердин алдын биз бул жагын бир сыйра окуп алышыбыз керек. Себеби ушул жөнүндө суроолор келет. Биринчиден, хазар роджулу тажирун ва залика роджулу тобибун. Бул киши содагер, тигил киши дарыгер. Эске салып калабыз. Бул киши содагер экен, тигиниси дарыгер экен. Содагердин аты Махмуд, дарыгердин аты Саид. Эске салабыз. Содагердин аты Махмуд, дарыгердин аты Саид. Содагердин үйү мечиттин алдында. Содагердин үйү мечиттин алдында, дарыгердин үйү мектептин артында. Андан соң бул жерде хази сайярату лит-табиб ва тилка лит-тажир. Бул уна дарыгердики, тигил уна кимдики? Лит-тажир, содагердики. Хази сайярату минал Япон. Бул уна Япониядан, тигил уна Америкадан. Демек, бул уна деп жатканда, бул уна кимдики эле? Дарыгердики болчу. Демек, дарыгердин унасы Япониядан, содагердин унасы Америкадан. Анда эмесе көнүгүүлөрдү баштайбыз. Тамарин, көнүгүүлөр. Ажиб анил асилатил атияти, келерки суроолорго жооп бер. Ман хазар роджулу ва ман заликар роджулу. Бул киши ким жана тигил киши ким дейт. Эми биз жооп беребиз, Хазар роджулу, бул киши ким эле? Тажирун. Бул киши содагер. Заликар роджулу ва заликар роджулу тобибун. Жана тигил киши дарыгер. Экинчи суроо, масмут тажири. Содагердин аты ким? Жооп беребиз. Исмут тажири, содагердин аты Махмудун. Махмуд. Масмут тобиби, дарыгердин аты ким? Жооп беребиз. Исмут тобиби, дарыгердин аты ким эле? Саидун. Саид. Мин айна сайярату тобиби, дарыгердин унасы каяктан? Жооп беребиз. Бул жерден баштап жооп беребиз. Сайярату тобиби, дарыгердин унасы минал Япани, Япониядан. Мин айна сайярату тажири, содагердин унасы кайдан? Сайярату тажири, содагердин унасы мин Америка, Америкадан. Кийинки десе, айна байту тажири. Айна байту тажири. Которсок кандай болот? Содагердин үйү каякта? Жооп беребиз. Содагердин үйү эсиңиздерде болсо мечиттин алдында болчу. Жооп беребиз. Байту тажири, содагердин үйү амамал масжиди, мечиттин алдында. Айна байту тобиби, дарыгердин үйү каякта? Дарыгердин үйү мектептин артында болчу. Демек, эмне деп жооп беребиз? Байту тобиби, дарыгердин үйү хольфал мадрасати, мектептин артында. Икра вактуб, оку жана жаз. Оку жана жаз. Хазал валаду, буларды окуп кетебиз жана да дептерлерибизге жазабыз. Хазал валаду Халидун. Хазал валаду Халидун. Бул бала Халид дейт. Бул жерде сүйлөм аль-жумлат исмия, ысым менен башталчу сүйлөм. Хаза мубтада, хабар десе Халид. Ортодо алиф лам менен келген ысым исм ишарадан келип жатат, демек ал бадал деп аталат. Хазал валаду. Бул эко хазал валаду эко биригип мааниси берет да, эко биригип бир маани берет. Бул бала деген сөз. Бул бала деп айтканда сүйлөм бүт элек. Бул бала деген сүйлөм эмес да, ал башкача. Хазал валаду деген бул бала деп айттык. Сүйлөм дагы муктаж, хабарга муктаж. Муптадасы табылды, хабар жок. Ошо Халид дегени хабар. Хазал валаду, бул бала Халидун, Халид. Ва заликал валаду, жана тигил бала Мухаммадун, Мухаммад.
Hâzer roculu muderrisun. Hâzer roculu bul kişi muderrisun mugallim. Ve zâliker roculu cana tigil kişi mühendisun injener. Hâzel kitabu bul kitap cedidun canı. Ve zâlikel kitabu cana tigil kitap kodimun eski. Hâzihi seyyâratu li aliyin bul una aliniki ve tilka cana tigi li Halidin Halid'tiki. Hazel babu bul eşik meftuhun açık. Ve zâlikel babu cana tigi eşik muğlakun cabık. Limen hazihi sa'atu. Limen hazihi sa'atu. Qotorsoq qanday bo'ladi? Limen kimdiki ha? Kimdiki hazihi sa'atu bul saat. Kimdiki bul saat? Hiya li Abbasin. Imniga huwa debesden hiya deb chatamiz. Sebebi saat jönünde aytib жатабыз. Ал женский род. Hiya li Abbasin al Abbas'tıqı. Ahazel beytu. Buluy li tabibi darigirdeki bi hamza turada. Buluy darigirdeki bi la huwa lil muderrisi. Yok al mugallimdeki. Ahazihi darracatu libinil muezzini. Ahazihi darracatu bul velosiped libinil muezzini azançının balasınıkıbı. Naam jongana naam жетişti. Oba. Men hazel valadu. Men haza desek bul kim? Oşo bul degen sözüzü de açık tağыбыз келсе alif lam men alıp kelebиз. Men hazel valadu. Bul kim? Ay bul bala kim? Huwa al tolibun. Al ne deydi? Okuçu deydi. Minas-Sini Kıtaydan. Huwa tolibun minas-Sin. Tolibun minas-Sin bular bardığı koşulup bir mani beredi. Tolibun minas-Sin Kıtaydan bolgon okuçu deydi. Huwa al tolibun minas-Sini Kıtaydan bolgon okuçu. Azalikel beytu cedidun. Tigil üy canıbı. La yok. Huwa qadimun cidden. Huwa al qadimun eski cidden öte deydi. Abdan eski deydi. Çok al öte eski. Hazihi seyyaratu bul una minel yabani Japonya'dan. Minel yabani Japonya'dan. Ve tilka cana tigi min Amerika Amerika'dan. Haza sikkinu bul bıçak min Almanya Almanya Germanya'dan deydi. Almanya degen Germanya. Bul bıçak Germanya'dan. Ve tilka al mil'aqatu. Ve tilka al mil'aqatu cana tigil kaşık min İngiltere. Min İngiltere Anglia'dan. Üçüncü konugu ikra'il misal el-atiye thumma havvilil cümle el-atiyete mislehu. Gelir ki misalda okugun, andan soň kийинки сүйлөмдөрдү ошого окшош кылып ошо мындай дейт да, келерки мисалды окугун жана анын алдында сүйлөмдөрдү ушул мисалга окшоштургун дейт. Анын алдында сүйлөмдөр ушул мисалга окшоштуруп өзгөрт дейт да. Бул биринчи мисалы. Биз өзгөртө тургандар кийинки бетте. Хаза китабун дейт. Бул китеп. Бул жерде сүйлөм бүттү туугандар. Хаза муптада китабун хобар. Муптада хобар табылды эко, демек бул сүйлөм болду. Бул китеп. Бул эмне деген суроого жооп бердик. Ал эми кийинки жагында десе ушул эле китабун сөзүн алиф лам менен алып келебиз. Хазал китабу деп. Хазал китабу деп токтоп койсок бул жерде сүйлөм бүтпөйт да. Бул жакта сүйлөм бүткөн болчу, хаза китабун, бул китеп. Ал эми ошого эле китапка алиф ламды кошуп койсок, бул сүйлөм бүтпөйт. Бул жакта китап хобар болчу да, алиф лам киргенде ал хобар болбой калат да, ал бадал болуп калат.
Demek bул сүйлөмдө муптада табылды, хаза хабар табыл элек. Хабар десе ли Мухаммадин, Мухаммадтыгы. Кыскасын айтканда түшүнүктүүрөөк кылып, хаза китабын, бул китеп кийинки бетине десе, ошо китабын сөзүнө эле же болбосо хазадан кийин келген барлык сөздөргө алиф лам коюп кете беребиз. Хаза китабын, бул китеп, сүйлөм бүттү. Хазал китабу, бул китеп, сүйлөм бүтө элек. Бул китепке эмне болду? Хазал китабу ли Мухаммадин, Мухаммадтыгы же болбосо Мухаммадка таандык. Эми буларды дал ошондой кылып өзүбүз өзгөртүшүбүз керек. Хаза тобибун, бул дарыгер, сүйлөм бүттү. Эми дарыгерге алиф лам алып келебиз. Хаза тобибу, хаза тобибу, хаза хаза ат-тобибу, бул дарыгер, хаза тобибу минал хинди, Индиядан. Хазихи сайяротун, бул уна дейт, сүйлөм бүттү. Эми сайяро сөзүнө алиф лам алып келсек, анда сүйлөм бүтпөйт, дагы хабарга муктаж болот да. Демек аз жазабыз хазихи ас-сайяроту, хазихи сайяроту, бул уна сүйлөм бүтө элек. Бул унага эмне болду? Лил мудири, мүдүрдүкү. Залика валадун, тиги бала. Муптада хабар. Валадка алиф ламды кошобуз. Залика ал-валаду, тигил бала. Эмне болду ал балага? Ибнул мударриси, мугалимдин баласы. Тигил бала, мугалимдин баласы. Андан соң төртүнчү тилка саатун. Тилка саатун дейт. Тигил саат. Ошол саатка алиф ламды алып келебиз. Тилка ас-саату, тигил саат. Эмне дейт? Тигил саат. Мин Суисро, Швейцариядан. Хаза байтун. Бул сүйлөмдү жаттап бүттүк го дейм. Хаза байтун, бул үй. Эми үйгө эле алиф ламды алып келебиз. Хаза байтун болсо, эмне болот? Бул хаза ал-байту, бул үй лил мухандиси, инженердики. Хаза коламун, бул сүйлөмдү жаттап бүткөн болушубуз керек. Бул калем дейт. Эми калемге алиф лам алып келебиз. Хаза ал-коламу, бул калем ли Аббасин, Аббастыкы. Залика рожулун, бул сүйлөмдагы өтөгө өттүк. Бул сүйлөмдө залика рожулун, бул киши. Жок, тигил киши. Эми кишиге алиф лам алып келебиз. Залика ар-рожулу, сүйлөм бүтө элек. Тигил киши. Муаззинун, эмне дейт? Тигил киши азанчы. Хазихи байдотун, сүйлөм бүттү. Бул жумуртка. Эми байдотун, жумуртка сөзүнө алиф лам кошобуз. Хазихи ал-байдоту, бул жумуртка кабиротун, чоң. Хаза миндилун, бул жүзарчы. Миндил сөзүнө алиф лам алып келебиз. Хаза ал-миндилу, бул бетарчы. Васихун, кир дейт. Хазихи хакибатун, бул сумка. Сумка сөзүнө алиф лам кошобуз. Бул жерде сүйлөм бүттү. Хазихи муптада, хакибатун хабар. Бул сумка. Бир маанини түшүндүк да, бул сумка экенин түшүндүк. Эми сумкага алиф ламды кошсок эмне болот? Хазихи ал-хакибату. Хазихи ал-хакибату, бул сумка. Түшүнө элекпиз, сүйлөм бүтө элек. Бул сумкага эмне болду? Хазихи ал-хакибату лил мударриси, мугалимдики. Кийинки көнүгү төртүнчү көнүгү. Төртүнчү көнүгү эмнени үйрөнөбүз десек, төртүнчү көнүгүдө бул китеп кимдики? Бул китеп мунуку
деп бардык нерсени ушинтип бул кимдики, бул бунуку дегенди үйрөнөбүз туугандар. 4-көнүгү икроил мисал ал атия сумма каввин асилатан ва ажвибатан мислаху. Эмне дейт? Келерки мисалды окугун жана ошол сыяктуу кылып суроолорду жана жоопторду пайда кыл дейт. Суроолор жана жоопторду жаса дейт. Демек азыр мисалын окуйбуз, андан соң ошол мисалдай кылып жасайбыз. Лиман хазал китабу. Лиман деген эсиңиздерде болсо кимдики, Лиман. Ким деген сөзгө эле ли кирип жатат, дыкы деген. Лиман кимдики? Хазал китабу, бул китеп. Бул китеп кимдики? Хазал китабу жообу. Бул китеп ли Мухаммадин, Мухаммаддыкы. Эми алдыда сүрөттөрүнө карап ушундай суроо берип, андан соң бул жагында мына эки кашанын ортосунда кимге таандык экенин айтабыз. Аббастыкы, Алиники деп. Калем экен. Бул калем кимдики деп кантип сурайбыз? Мына бул сүйлөмгө эле окшош кылабыз. Лиман хаза дейбизби же хазихи дейбизби? Калем муз көрөт, демек хаза. Лиман хаза ал-коламу. Лиман хаза ал-коламу. Бул калем кимдики? Жооп беребиз эмне деп? Хаза ал-коламу, бул калем ли Аббасин. Бул калем Аббастыкы. Андан соң ачкычты эмне деп сурайбыз? Бул ачкыч кимдики деп сураш үчүн кандай кылабыз? Лиман кимдики? Суроо бериш сөздү алып келебиз биринчи. Лиман кимдики? Хаза ал-мифтаху. Ал-мифтаху. Лиман хаза ал-мифтаху. Бул ачкыч кимдики? Жооп беребиз. Хаза ал-мифтаху. Бул ачкыч хаза ал-мифтаху. Аликен не дейбиз? Ли Алийин. Бул ачкыч ли Алийин, Алиники. Унаны кантип сурайбыз? Унаны айтабыз лиман. Эми бул жерде хаза дейбиз. Себеби сайяротун тамарута менен бүтүп жатат. Лиман хазихи. Лиман хазихи. Лиман хази десек бул кимдики болуп калат? Демек ошо бул деген сөзүбүздү да ачыкташ үчүн алиф лам менен уна деген сөздү алып келебиз. Лиман хазихи ас-сайяроту. Лиман хазихи сайяроту. Бул уна кимдики? Жооп беребиз. Хазихи ас-сайяроту. Бул уна ал-мудир дейт, мүдүр дейт. Демек жазабыз лил мудири. Лил мудири мүдүрдүкү. Лил мудири мүдүрдүкү. Эскертүү туугандар. Алиф лам бар сөзгө да алдына ли сөзү кирсе, лам харфу жар. Демек ал сөздүн алифи кесилип кетет да, эки лам эле калат. Бул эреже. Бул эреже кандай эреже десек, эгер алиф эки ламдын ортосунда келсе, анда ал кесилип кетет деген эреже. Бакоротун деген тамарота менен бүтүп жатат, женский род. Демек кантип сурайбыз? Лиман хазихи. Лиман хазихи ал-бакороту. Лиман хазихи ал-бакороту. Булардын бардыгына не кылабыз? Суроо белги коебуз. Лиман хазихи ал-бакороту. Бул уй кимдики? Лиман хазихи ал-бакороту. Кимдики бул уй дейт. Жооп беребиз. Хазихи бул уй деш үчүн хазихи ал-бакороту. Хазихи ал-бакороту бул уй. Мына ал-фаллах деген дыйкан. Демек эмне жазабыз? Лил фаллахи. Ли ал-фаллахи. Бул уй лил фаллахи. Кимдики экен? Дыйкандыкы. Андан соң мына азда кете беребиз. Бул эмне экен? Бул сумка. Сумканы эмне дейбиз арабча? Хакибатун дейбиз. Тамарута менен бүтүп жатат. Демек буну сураш үчүн биринчи лиманды алып келебиз. Лиман хазихи дейбиз. Хаза дейбиз. Дебейбиз, себеби бул женский род. Хазихи дейбиз. Лиман хазихи ал-хакибату.
Limen hazihi el hakibatu. Bul sumka kimdiki? Cevap veriyoruz. Hazihi el hakibatu. Hazihil hakibatu. Bul sumka bulacağında el müderris deyip durar. Demek cevap veriyoruz. Lil müderrisi. Lil müderrisi mugallimdeki. Andan soň bul emne deyiz Arapça oturguştu? Kursiyun deyiz. Demek bul oturguç kimdiki dep suraş üçün anda biz liman deyiz birinci. Liman kimdiki? Haza bul el kursi. El kursiyyu. Liman hazel kursiyyu. Bul oturguç kimdiki? Ammardık iken cevap veriyoruz. Haza el kursiyyu. Hazel kursiyyu. Bul oturguç li ammarin. Li ammarin. Ammardık. Andan soň bul toğ eken ha. Koroz emes. Toğ demne deyiz Arapça? Dacacatun deyiz. Demek bunu bul kimdin toğu dep soraş üçün ne deyiz? Liman kimdiki? Hazihi deyiz. Dacacatun tamarbuta men büt jatat. Liman hazihi ad-dacacatu. Bul toğ kimdiki? Suro belgi. Bintul fellah deydi. Dıykanın kızı deydi. Dıykanın kızınki bul toq dıykanın kızınki dep жазышыбыз керек. Бул жерде өтө оор наз экен. Кантип жазабыз билбейм. Hazihi ad-dacacatu. Bul toq bintul fellah deydi. Dargirдин kızı. Mudof ileyhi de oşonuktan bin sözünü ele lamdı koşup koysunday. Hazi dacacatu bul toq li bintil fellahi. Dıyqandın kızınıkı. Dıyqandın kızınıkı. Mudof özgörür degemiz tugandara. Buna bul жерде jara bağlı oldu. Kasra. Emne üçün antkeni harfı jar li girip jatat. Hazi dacacatu bul toq li bintil fellahi. Dıyqandın kızınıkı. Arapça saatты ne deyiz? Saatun deyiz. Okşoş ele. Bul saat kimdiki dep suraş üçün emne deyiz? Liman kimdiki? Hazihi as-saatu. Bu saat kimdiki? İbnul müdir deydi. Müdürdün balasınınkı eken. Demek bu saat müdürdün balasınınkı dep жазышыбыз керек эми. Hazihi as-saatu. Bu saat İbnul müdir. Az biz жазып жүрүп эле ушул жерге эле lamды koyup koyulu. Lamды koysak ne oldu? Libnil müdiri müdürdün balasınınkı. Hadi saatu libnil müdiri. Bu saat müdürdün balasınınkı. Üyde Arapça ne deyiz? Baytun deyiz. Bul kimdin üyü dep soraş üçün liman sözünü alıp geliyoruz birinci. Liman haza el baytu. Liman hazel baytu. Bul üy kimdiki? Cevap veriyoruz. At-tabib deyip dargerdikken. Bul üy dargerdiki dep жазышыбыз керек. Эми аны кандай жазабыз? Hazel baytu. Bul üy lit-tabibi dargirdiki. Bul üy lit-tabibi dargirdiki. Alif lamdın alifi kesilet. Antkeni iki lamın ortasında gelip jatat. Ondan soň milaqotun degen söz. Kaşıkta Arapça milaqotun deyiz. Tamarbuta men büt jatat. Demek bunu hazihi dep surayız. Liman kimdiki? Hazihi el milaqotu. El milaqotu. Bul jeri koyun okşop kaldı ayım. Liman hazihil milaqotu. Bul kaşık kimdiki? Liman hazihil milaqotu. At-talib deydi. Okuçunuk eken demek bul kaşık okuçunuku dep cevap verişimiz gerek. Hazihi
الملعقة. هذه الملعقة бул кашык للطالب. هذه الملعقة للطالب бул кашык للطالب окуучунуку. Биз ушу менен мынакей 4 көнүгү иштедик. Бул жерден 5-чи көнүгү башталат. Бул 8-чи сабактын көнүгүлөрү бир аз көбүрөөк өңдөнөт. Ошондуктан убакыт созулуп кетет экен. Ошондуктан ушул жерден токтойбуз. Бардыгы болуп бир 6 же 7 көнүгү бар экен. Калган көнүгүлөрүн кийинки сабакта иштейбиз. Азыр болсо 1 2 3 4 көнүгүлөрүн иштедик. Аллах Таалам барыбызга пайдалуу илим берсин. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.